Саламатсыздарбы сүйүктүү студенттерим. Бүгүн биз силер менен советтик көрүнүктүү педагог Василий Александрович Хомлинскийдин педагогикалык мурастарын үйрөнүү деген темада лекция өтөбүз. Лекциябызды өтөрдөн мурда айта турган сөз, биз баштагы улуу педагогдор жөнүндө сөз кылганда бул педагог жөнүндө да токтолуп, анын Улмагат деген кичинекей чыгармасын окуп үйрөнгөнбүз. Чыныгы интеллигент, өзгөчө сапаттагы көрүнүктүү адамдардын бир башкача белгиси болот. Алар эмгекчил, убакытта даңктыкыр пайдаланган, үнөмдүү пайдаланган болушат. Мына ошондой сапаттардан Василий Александрович Хомлинский болгон. Себеби ал өзүнүн педагогикалык ишин илимий изилдөө иш менен кошо алып барган. Натыйжада 40тан ашуун педагогикалык илимий эмгектерин жана 300дөн ашуун илимий макаласын жарыялаган. Эсиңерде болсо керек, өндүрүштүк практикадан келгенден кийин мен силерге төгөндөгүдөй суроолор менен кайрылдым эле. Биринчиси, мектептин практикасында Василий Александрович Хомлинскийдин иш тажрыйбаларынан колдонгон учурларды байкадым аркылуу. Экинчиси, бул педагогдун кандай чыгармаларын мугалимдер окуп, таанышып, турмушта пайдаланышат. Үчүнчүсү, мектептеги балдардын билимин, талантын өстүрүү максатында мектепте кандай жагымдуу шарттар түзүлгөн. Төртүнчүсү, кандай ийгиликтер бар. Бардыгыңыздан жоопторун уккандан кийин көңүлүңүзгө турган акыбал берген. Билесиздер, бардыгыңардын берген жообуңуздарда бул киши жөнүндө деле айланбаган учурларды айткансыңар. Айла жок, эмне кылабыз айланбаса? Демек, биздин мугалимдерибиз өз билимин өркүндөрдүн үстүндө иштебеген болот. Эми бүгүнкү силерге сунушкан лекциябыз аты жогоруда айтылды. Эми планы менен таанышып коесуздарбы? Ар бир бала таптакыр сейреп, үйрөнүп. Пландын экинчисинде болочок мугалимге кеңеш, үчүнчү мектептеги класстан тышкаркы тарбиялык иштер, төртүнчү жакшы мугалимге койгон талап. Бүгүнкү лекциябыз мурдагы лекциялардан бир өзгөчөлүгү. Бул лекцияны мен силерге тез катары сунуш кыламын, андан кийин ошого комментарий беребиз. Лекциянын убагында студенттер төмөндөгүдөй компетенцияларга ээ болушат жана төмөндөгүдөй күтүлүүчү натыйжаларга жетишет. Мен буларды силерге окуп бербейли, муну менен сунуш кылам. Эми пландын биринчи темасы боюнча кете берели. Биринчиси, ар бир бала бөтөнчө сейрек учуроочу дүйнө деп айтылат. Өзүңүздөр билесиздер, бул киши дайыма өзү менен бирге иштеген кесиптештерине, бизге калтырган сөздөрдө баланы өтө жогору баалап, аны күнгө салыштырып, планеталар күндүн айланасында айланган сыяктуу бала бар үчүн мугалимдер, тарбия иштери, аталар, энелер, коом деги бардык жакшы нерселер бир гана бала деген предметтин айланасында болуш керегин айтат да. Анан кийин педагогикалык китептерин окуп көрсөңүздөр, ар бир баланы кайталангыс экенин, анын өзгөчө талант экенин, шыктуу экенин, ол шыкты табуунун жолдорун өзүнүн практикаларында бизге айтып кеткен. Билесиңер өзүңөр, Василий Александрович Хомлинский биринчи болуп өзүнүн Павловск деген кичинекей гана орто мектебин
кубанычтын мектебине айландырган. Бүгүнкү биздин мектептерибизге салыштырмалуу ал мектептер кичинекей гана мектеп. Зданияларынын, имараттарынын салыштырууга мүмкүн эмес. Bizde укмуштай сонун имараттар, архитектуралык салынган мектептер болгон менен ичинде бала деген улуу нерсеге кызмат кылган же ошонун баланын канаттары менен кызыкчылыгы канааттана турган көптөгөн иштер болбогондугу мени өкүндүрөт. Эми бул кишинин мектебин, бизге калтырган китептериндеги жазгандарды окуп көрсөк, өзүнчө бир сонун нерселерди учурунда айткан экен. Биринчи ал киши мынтип айтат. Бала жөнүндө айтканда, дүйнөдө адам инсандан тарта алдына бай эч нерсе жок дейт. Аны ар тараптан өнүгүшү, адептик жактан жетилиши бул тарбияга байланыштуу. Эми тарбияга байланыштуу болгон болсо, балдарга тарбия берген биздин мугалимдерибиздин акыбалы кандай? Ошол тарбия, татыктуу тарбия бергенге биздин мугалимдер даярбы? Мына ушул маселени дагы биз карап коюш керек да. Тарбиясы деген сөз, тарбия иши бул жыйынтыктары бүгүн чыкпайт экен, ондогон жылдардан кийин чыгарын биз унутпашыбыз керек да. Бүгүн сепкен үрөндөрүбүздүн жыйынтыгы кийинчерээк чыгат. Ар бир баланын жүрөгүнүн булуңунун тереңинде өзүнчө кылы бар. Ал өзүнчө күбө келип турат. Жана баланын жүрөгү менен менин сөзүмө жооп кайтарсын үчүн мен өзүмдү ошол кылдын күчтө сайкеш келтиришим керек дейт. Туура музыканттардын бирөө дагы колуна күбө келбеген комузду алып ойнобосо керек. Биз кээде балдардын көңүлүн, каалоосун эске албастан эле өзүбүздүн нотабызга салып алып окутканга, тарбиялаганга аракет кылабыз. Бул жерде дагы биз көп ушул жерден агайдын айткан сөзүнөн өзүбүздүн практикабызга туура пайдаланышыбыз керек. Мүмкүн ошол жерде туура келтире албай, бала менен мугалимдин ортосунда кандайдыр бир түшүнбөчүлүктөр пайда болуп жатышы мүмкүн. Мен өзүмдүн педагогикалык кредомо сыймыктанам дейт. Менин сүйүктүү тарбиялаучуларым баарына макул болуп, баарына баш ийүүгө даяр турган, тил алгыч, кыңк этпегендер эмес, айткандан кайтпаган, кайраттуу, тынчы жок, тентек, шок, өз пирисинен кайтпаган болгондугу үчүн. Мына чыныгы педагог балдарды мына ушундай тарбиялайт. Ал эч качан баланы жетелеме кылып, айтканына көнгөн балдарды эмес, тескерисинче өзүнүн айтканынан кайтпаган, принцип үчүн жаман, бул жакшы, өлүмгө чейин барган балдарды тарбиялашыбыз керек. Бизге ошондой өз принцибинен кайтпаган, тентек, тынчы жок балдар керек. Силерге сураныч, көбүнчө ушундайларга көңүл бургула балдарды. Болочок мугалимге кеңеш экинчиси, бул биринчиси неме бала жөнүндө айткан жыйынтыгы ошо болду. Экинчиден болочок мугалимге кеңеш. Мына эртеге баардыгыңар мектеп партасына барып отурган балдар менен иштейсиңер, ошондо силер төмөндөгү нерселерди эске алышыңар керек. Биринчи, бүгүн аткара турган ишиңерди эч качан эртеңке калтырбагыла. Эртеңке калтыруу бул жалкоолуктун, шалакалыктын азыткысы. Мүмкүн болсо бүгүнкү иш, эртеңки кыла турган ишти бүгүн аткарышка үйрөнүңүздөр. Бул биздин мугалимдик иш кесипти тандаган силерге, урматтуу болочок мугалимдик келечектин эжекелер, силерге аба менен суудай зарыл сапаттардын бири. Эгерде ушуга жетише алсаңар, анда силер көп нерсеге жетишесиңер. Күйгөн күндөр деген силерде болбойт. Эгер андай болбогон болсо, анда убакытты туура пайдалана албасаңар, анда силер көп нерседен артта каласыңар. Кичинекей адамдын руханий дүйнөсүн окуу менен гана чектеп коюуга болбойт. Эгерде биз баланын болгон күчүн сабактарды окуп үйрөнүүгө гана жумшасак, анын турмушу адам чыдагысыздай болуп калмак. Ошон үчүн айтабыз да, балдарды мектепте балдарды сүйүнүп келе турган болуш керек. Сүйүнүп келе турган. Ал кубанып кете тургандай болуп келиш керек мектепке. Мен
бирдекени мисалга эмгектенүүдөнбү же бийлөөдөнбү же спорттонбу же кандайдыр бир иш мени күтүп турат, мен ушуну аткарышым керек, мага ушул зарыл дегендей болуп келиш керек. Ошондо балдар сабакка да калбайт, окуудан дагы илтерге жетишет. Эгерде урматтуу кесиптештерим, эгерде акыл эси ордунда болгон бала бир дагы сабак боюнча ийгиликке жетише албаса, анын сүйгөн сабагы болбосо, анда мектеп чыныгы мектеп эмес. Бул жерде мектептен тышкары ошо сабак берген мугалимдерге дагы күнөөсү бар болуп калат да. Кандай эле акыл эси жайында бала баардыгын баамдаса, сезсе, түшүнсө, сабак билбей калат. Мен түшүнбөйм буга. Демек, күнөөнү биз мугалимден издешибиз керек. Эгерде мен окуткан окуучу менин эсимде, жүрөгүмдө из калтырбаса, бул менин үчүн чоң трагедия дейт. Себеби мен баланын алтын жибин тапкан эмесмин. Мени өкүндүргөнү миңдеген бүтүрүүчүлөрүбүздүн мектептен өздөрүнүн шык жөндөмүн, көрөңгөсүн чыгара албай кетип жатканы болду. Туура кесипке багыт берүү жумуштары бизде кеч калып жатат. Биз кесипке багыт берүү ишин биринчи класстын партасына отурган мезгилден баштап баланы ата энеси менен биргеликте таап, анын эмнеге кызыкчылыгы бар, ошого багыттап баланы келечекте ошого тандаган кесибинин ээси болууга өзүңөр эреже жасап алышыңар керек. Күн сайын мейли майрамда болсун, мейли дем алыш күнү болсун, 5 барактан сүйгөн кесибиңе байланыштуу китеп окууну адат кылып ал дейт. Эгерде өз ишиңди жакшы адис болгуң келсе, билимдердин тогошкон жерине көңүлүңдү топто. Сен издеген нерсе ошол жерде болот. Ал эми белгисиз жаңы ачылыштар жашырынып жатат. Лекция учурунда алган билимиң сага абадай керек болгон илимдин бир гана бөлүгү. Китеп окуу бул эмгек. Сен үчүн китепти эч ким окубайт. Урматтуу кесиптештерим, студенттерим, бүгүндөн баштап өзүңөргө күнүгө 5 барактан китеп окуганды милдет кылып алба деп какшап айтып жүрөбүз. Бирок эмнегедир көбүңөрдүн кулагына ушу билбей жатат. Ал эми мектептерде болсо, мүмкүн китеп окугандар болсо керек, балдар ошолордун натыйжасында мына бүгүнкү мектеп окуучулардын көбүнүн колунда мен китеп окуп көтөрүп жүргөн баланы көрө албайм да. Бул таптакыр тескери тарбияга, билим берүүгө туура келбеген иш да. Мен китеп окута турган болуп балдарды кызыктырыш үчүн мен ошол бир илимдин, өзүмдүн тандаган кесибим боюнча терең билимге ээ болушум. Ошондо гана мен көрүп, шыктанып, агайдай бололу, эжегедей бололу деп балдар дагы бирдеке аракеттенишет да. Ушуну эсиңизден чыгарбаңыздар. Күн сайын китеп окуганды адатка айлантыңыздар. Эми мектептен тышкаркы тарбиялык иштер кандай болуш керек? Бул ошол улуу педагогдун өзүнүн мектебиндеги иштердин негизинде жоопкердик. Үчүнчү мадда. Балдарды жалаң сабактарда гана тарбиялоо мүмкүн эмес. Мугалим менен тарбиячы окуучулар менен класстан тышкаркы жерлерде, жүрүштөрдө жана предметтик кечелерде жолугушууга тийиш. Бул расписаниядан тышкаркы мезгилде болуш керек. Сабактан кийинки мезгилде. Же мен бир дагы ушул мугалимдерден уга элекмин да, мен балдар менен эртең менен таңды тоздум, күндүн батканын тоздум, же дарыянын боюнда отуруп жогуп бердим, саякатка бардым, сырттан окуучулардын экскурсиясын уюштурдум деген сөздөрдү укпайм да. Деге ушундай мугалимдер жок болот. Бизге мына ошондой болсо, класстан тышкаркы иштерде, жүрүштөрдө балдар менен бирге болсо, ана ошондо баланын алтын жибин тааныйбыз. Жүрүш жана мектеп кечеси мугалим менен окуучулардын адаттан тышкаркы сейрек болуучу байланышы. Мындай байланышты мисалга мектепте сабак убакта эч качан түзө албайбыз, мындай болбойт. Мына Павлович орто мектебинде бул жүрүш да кече да мугалим менен окуучунун бирлешкен эмгегине айланган. Кадимки күн сайынкы эмгек болуп турган. Биз дагы мына ушундайга барышыбыз керек. Мектепте канча мугалим иштесе, ошончо бала үчүн кружок иштеш керек. Болбосо ал мектеп болуудан калат.
Мектепте баланын кубанычы үчүн мына талыкпаган эмгектин кубанычы, окуудагы жетишкен ийгиликтин кубанычы, жомок менен жолугушууну алган кубаныч, чыныгы машинанын рулуна отуруунун кубанычы, өздөрүнө бөлүнгөн тилкеден эгинди жыйноодон алган кубаныч, өз колу менен өстүргөн бак дарактын даамын татуунун кубанычы, чарбактагы тазалыгын жана кооздугун суктануунун кубанычы болуш керек. Мына көрдүңүздөрбү? Мектеп бул ушундай нерселер болуш керек да. Биз мындай нерсени мектептерден бир мектептен мен мына региондо бир мектептен мен көрө элекмин. Мүмкүн областта, Бишкекте болсо болуп аткандыр. Бирок мен Казакстанда ушундайлар бар болгонун бир мектебин окудум. Бирок биз ушундай нерселерди колдон негеден чыгып Василий Сухомлинскийдин өзү эмгектенген Павловшоктун мектебинде окуучулар үчүн жаш техниктерди, натуралисттер станциясы, балдардын спорттук жана музыкалык мектеби, балдар китепканасы, балдар театры, фельдшердик ветеринардык пункт, агрономдук селекциялык өөн өстүрүүчү эксперименталалар эч убакта ишенип бирөөгө айтпай турган сырларын айтып берет. Келип, агай, мен ушундай болду деп ичиндеги сырын айтканын мен көрө элекмин. Эми жакшы мугалим кандай болуш керек деп талаптар койгон экен, ошолорго токтолуп көрөлүм. Балдарды сүйгөн, алар менен баарлашуудан кубаныч тапкан, ар бир баланын жакшы адам болоруна ишенген, балдар менен достоша алган, балдардын кубаныч менен кайгысын жүрөгүнө жакын кабыл алган, баланын жан дүйнөсүн билген, өзү да бир кезде бала болгонун эч качан унутпаган адам дейт. Бизде балдарга ишенүү дегенди мугалимдерден мен көп неме кылбайм да, көрө албайм. Дароо эле жооп берип коет да, сен сабак билбей калса эле, сен адам болбойсуң, сен түшүнбөйсүң деген сөздөрдү айтат. Бул такыр туура эмес. Эгерде мен баланы сыйласам, ишенсем, анын дарегине андай сөз айтуунун ордуна кечире алыш керек. Мен кечирип алам, бул сабак даяр эмес болсо. Качандыр бир убакта айтып сыяктуу мүмкүндүк жарап бермекмин да. Мына ошондойлорду ишке алышыңар керек. Экинчиден, жакшы мугалим орто мектептин программасына караганда бир нече көптү билет. Окуу предметти алуу үчүн алепия гана болуш керек. Терең билим, жакшы кругозор, илимий маселеге кызыгуу мунун баары мугалимге. Тарбиялаучулардын алдына билимдердин, предметтин, илимдин, окуу процессинин өзүнүн тартуучу күчүн ачып берүү үчүн зарыл. Мен кээде мектептерде мугалимдер менен сүйлөшүп калганда, канча жыл иштедиң десем, 40 жыл, 45 жыл, же 10 жыл иштедим деп мактанат. Эгер ошондой болуп стаж менен мактанса, анда ал мектепте жөн эле жүрүп турат. Андай болбош керек. Эгерде ал киши 10 жыл иштеген болсо мектепте, өзү окуткан балага караганда предметтин 10 эсе жогору билиш керек. Эгерде ал 20 жыл иштеген болсо мектепте, анда өзү окуткан предметти балага караганда 20 эсе жогору билиш керек. 40 жыл иштеген болсо, демек, ал предметти балага караганда 40 эсе билет. Мен ошондо гана ол предметти алепия катары кызмат кылып, ушундай сабак берет экен деп ошол мугалимге ишенбейтин да. Кана эми ушундай мугалимдер болгон өкүнүчтүү болуп калат. Жакшы мугалим психология менен педагогиканы жакшы билет. Себеби тарбиялоо ишин билмей туруп, балдар менен иштөөгө мүмкүн эмес экендигин түшүнөт да. Мен урматтуу кесиптештерим мектепке барасыңар эртең, баргандан кийин балдардын өздүк диагнозун алып, анан кийин ошого баланын темпераментине мөздөмө бер деген бир сүйлөмүн эле окуп көргүлөчү деп жазыптайды. Ол жерде баланын темпераменти эмес, жыты жок. Ал жерде бир байкуш эжеке жазып койгон болсо, ал музыканы жакшы көрөт, ыргай алат, адабият жакшы көрөт десе, 10 жылга чейин ошол эле кайталана берет да. Ал жерде ал бала жок ал. Эгерде темпераментке гана мүнөздөмө бериш керек болсо, меланхолик болгондо кандай болот, сангвиник болгондо кандай болот, темперамент түрлөрүн жазыш керек. Мына ошону бир карап өзүңөр көрөсүңөр. Ушул силер мен айткандай болбой калат. Ошол мүнөздөмөнү жазганда жакшы билишиңер керек. Төртүнчүдөн,
жакшы мугалим дейт, тигил же бул эмгек ишинин ыктарын мыкты өздөштүргөн адам. Ал өз үчүн устаты, жакшы мектепте ар бир мугалимдин кандайдыр бир кызыккан эмгеги болот. Демек, мектепте канча мугалим иштесе, ошончо балдар үчүн ошончо кружок иштеш керек. Ошондо гана Сухомлинскийдин мектебинде мектеп кубанычтын мектебине айланат. Балдар сабакка бир эле предмет окуганга эмес, кружокто бирдекеде аткарабыз деп, бир белгисиз бир жакшы нерсе менен жолугушууга шашылып келмек да. Демек, педагогтун айткан ойлорун өзүңөр дагы жыйынтыктайсыңар. Мен сабагым аягында силерге дагы бирдекени айтып коеюн. Мамлекеттик документ мына Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүү тармагынын өнүктүрүүнүн концепциясы деген документ бар. Анан ошо концепциянын немесинде мен мындай деген түшүнөм бар. Жакшылап карап көрсөңөр. Мектепке бала кубанып бара турган жерге айланыш шарт. Мында бала үчүн ыңгайлуу болсун, баланын чыгармачылыгын толук кандуу өстүрө турган шарттарды түзүш зарыл дейт. Эми буга чейин түзүлбөгөн болсо, мына концепцияны аткаруу максатында биз эми Василий Александрович Сухомлинскийдин өзүнүн мектебинде түзгөндөй Кубанычтын мектебин түзүүнү күн тартибине мына концепция талап кылып атат. Мен силерге ушундай жаңы шартты иштеген мугалим болушуңарды тилеймин. Силерге ийгилик. Ушу менен сабагыбыз бүттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кимдир агайдын Василий Александровичтин чыгармачылыгына, эмгектери менен таанышкысы келсе, мен адабияттардын тизмесин, шилтемелерди бердим. Ошондон тааныша аласыздар.